Өлкөбүздө диний окуу жайларды бүтүргөн жаштардын көпчүлүгү окуусун жогорку окуу жайларда улантышпайт. Алар ошол мечит, медреселерде иштеп калышат. Дин жаатын тандап алган жаштар жогорку билим алышабы, же ага бизде шарт жокпу? Канткенде светтик жана диний билимди айкалыштырып окуса болот. Саламатсыздарбы? Эфирде ачык талкуу теле долбоору. Бүгүн биз диний жана светтик билимди кантип айкалыштырабыз? Мына ушул теманы талкуулайбыз. Биринчи эле суроону диний окуу жайда окугандар жогорку билим алышы керек деген позицияны карманган көз карандысыз билим алуу жаатындагы эксперт Куштарбек Кимсанов агай сизге берейин деп турам. Мынакей айтсаңыз, медреселерде диний окуу жайларды бүтүргөндөр жогорку билим алышы керек деп жатасыз. Эмнеге? Негизинен алганда жогорку билимди медреседе окугандар эле эмес, жалпы бардык адамзат бүгүнкү жаңы кылымда алууга тийиш деп ойлойм. Ошого жараша шарт болсо, ошого жараша мүмкүнчүлүктөр болсо, каны эле элибиздин бардыгы жогорку билимди болсо, өлкөнүн өнүгүшүнө өзүнүн мыкты салымдарын кошсо, биздин мамлекетибизди жакшы жагынан дүйнө элине таанытса. Ал эми диний билим алган жаштарыбыз жогорку билимди албай коюу деген маселеде диний билим ал жогорку билимдин катарына кирбейби? Ушундай бир суроо пайда болот. Анткени диний билимдин өзү дагы орто билимден кийин уланып аткан билим болууда. Диний ал тургай жогорку билимди алгандарыбыз дагы диний билим алгандарга караганда ал тармактын эч нерсесин билбей калган жактарыбыз бар. Ушул жагын алып караганда экөөнү айкалыштыруу керек. Бекеринен айтпайт диний билим менен светтик билимди куштун эки канатындай деп. Качан гана бирөөсү жок болсо же сынса, анда ал куш алыска уча албаган сыяктуу жансыз, шаңсыз жашоо болот. Ошол жашоону шаңга бөлөш үчүн эки тараптуу тең билим алган туура деп ойлойм. Ал эми жогорку билим алганга кадам шилтөө, ал диний билим менен айкалышабы же биринин артынан экинчиси ээрчийби, бул ата-энелердин, ошого кызыккан элдин, журттун, жаштардын милдетине кирет деп эсептейм. Сөзсүз түрдө. Анда мен азыр биз сиздер менен чогуу биздин чыгармачылык топ атайын сюжет даярдаган, темага ылайык бирге көрөлү, андан кийин темабызды алдыга карай жаштар менен бирге улайбыз. Абдужамал Зулпукаров Оштогу Абдыжапар Ислам институтунун студенти. Ал диний окуу жайда окуганына 4 жыл болду. Бул мезгил аралыгында Куран жаттап, хадистердин маанилерин чечмелөөнү үйрөндү. Ал окуу жайын бүтсө, ошол эле жерде калып, мугалимчилик кылууну максат кылат. Бул жерде окуйбуз, иншалла окуп башка бир талабаларды чыгарабыз, башка бир алымдарды чыгарабыз, Куран жаттайбыз, башка кылабыз. Ошол себептүү бул Ислам институтун акыретибиз, бул жашоо жана акыретке пайдалуу болуштугу үчүн гана бул биз Ислам институтун тандап алдык да, бирден бир себеби. Анан бул жерде иншалла бул жерде бүткөндөн кийин бизге ошол бул жерден диплом берилет. Андан кийин деле бир жогорку окуу жайларга кирсек болот. Абдужамалдын достору бул жайда көп. Аны менен чогуу окуган Абдулхаким дагы медресени бүттү. Учурда ал окуу жайдын катчысы болуп иштөөдө. Абдулхаким дагы азырынча жогорку окуу жайында окууну улантууну ойлоно элек. Ооба, мен мектепте 9-классты бүтүп келип окугам. Андан кийин ошого кошуп эле 11-классындагы аттестатын окуп чогуу эле алдым. Негизинен кичинекейимден кызыгуу да болгон, ата-энем ага жардам берди. Анан эң эле мисалы бул ислам дининде адеп, ахлак бардык нерсе эң жакшы кенен. Ошол себептен эки дүйнө бактысы болгондугу үчүн биз ушул жакты тандап алдык. Агар ошо бул жерде муфрадин дегенде 3 эрапты окуш мүмкүн экен. Муфрадин деп жар окуй турган болсок, лимаманан деген сыфат кылат экенбиз. Булан институтунун изилдөөсүндө медреседе окуган жаштар жогорку билим алууга уруксат берген аттестат ала алышпайт. Айрымдары диний окуу жайда билим алып жатып, сырттан мектепте окугандар да бар. Бирок сырттан билим алган өспүрүмдүн билим деңгээли канааттандырбайт деп айтылат изилдөөдө. Эксперттер өлкөдө диний мекемелерде окуп жаткан миңдеген улан кыздар тууралуу билим берүү министрлиги ойлонушу керектигин кулак кагыш кылышат. Абдужапар Ислам институтунда учурда 149 студент билим алса, анын 40тан ашууну кыздар. Бүтүргөн студенттер Борбордогу Ислам университетине окушат же көпчүлүгү шартына жараша мечиттерде, медреселерде кызматкер болуп иштеп калышат. Мынакей сюжетти көргөндөн кийин мен студиябызда отурган жаштарга да суроо берейин. Эмне үчүн медреселерде окуп жатасыздар? Биз бир эле медреседе билим алган студенттерден же болсо бир эле медресе менен чектелген адамдардан биз эле буга түздөн түз каршы чыгабыз. Себебинде бизге эки тараптуу тең билим керек.
Бул адамдын өзүн тандоосу болуп атат. Бул 21 кылым болуп атат. Бул мезгилде адамдар өздөрүн тандаган багытында билим ала алат. Ал жерде студенттердин же болбосо бул медресенин студенттеринин күнөөсү эмес ал. Ал ошол тармакта тарбиялангандыгы үчүн, ошол эле тармакта билим алгандыгы үчүн ошондой мындай көз карашы чектелүү болуп калган да. Ага ким күнөөлүү? Ага жүз күнөөлүү болобуз да. Неге дегенде, эгер мамлекет ошол нерсени ойлой турган болсо, медреселерге барып, биз түздөн түз сабак өткөрөбүз, биз силерге лицензия бердик дегенде, алар каршы чыкпайт болчу да. Ошон үчүн бул жерде бир адамды же болбосо бир студентти күнөөлөөнүн кереги жок да. Буга баардык коом күнөөлүү да. Албетте туура айтасыз. Бүгүнкү биздин темабыз дагы дал ушул диний жана светтик билим алууну кантип айкалыштырабыз деген маселе. Араңыздарда өзү аракет кылып, диний билимди дагы, светтик билимди дагы алып кеткендер бар экен. Ошону менен бирге эле бир гана медреседе окугандар дагы бар. Сиздер эмне үчүн медресени тандап алдыңыздар? Медреседе биз бир эле медресени тандап алганыбыз эми негизи андай ой максат, мисалы бир эле медресе менен чектелип калабыз деген жерибиз жок. Мисалы буюрса медресени окуп бүтсөк, медресени окуп бүткөнүбүздөн кийин биз мына светтик билимди алабыз деген жакшы ой максат немебиз бар да. Себеп эми биз ошо медресени буюрса бүтүп алсак, андан кийин аны менен эле чектелип калбастан мына азыркы замандын талабына жараша окуйбуз буюрса. Ошол сиздер окуп бүткөн медресенин берген сертификаты же кагазы жарайбы? Мисалы жалпы тестирлөөгө катышууга. Жалпы тестирлөөгө катышуу үчүн баарыбызга белгилүү болгондой эле аттестат болуш керек. Аттестатты кантип аласыздар? Эгер медреседе окуп жатсаңыздар. Медреседе окуп жатсак, мисалы биз 9 бүтүп келип медресеге окуганбыз, мисалы 9дун көбөлүгү менен. Эми ошо медресе менен эле чогуу мектепти дагы окуп, ошон андан кийин аттестат алганбыз. Демек, медреседе окуп жатып, мектепте сырттан окуу бөлүмүн дагы тандап алган турбайсыздарбы? Анда ошону менен катар эле ушул билим берүү министрлигинен дагы бизге өкүлү келип отурат. Асан Артыкбаев мырза, сиз жооп берсеңиз, эмнеге балдар мектептен медресеге ооп кетип атышат? Бул эми учурдагы табигый фактор. Албетте биздин жаштарыбыз светтик билимди биринчи орунда алыш керек. Себеби коом, жашоо бул светтик билимге жашоодо баардыгыбыз буга муктажбыз. Ансыз турмушта бир топ тоскоолдуктарга, кыйынчылыктарга туш болушу мүмкүн. Билим алуу бул ийне менен кудук казгандай деп илгертен бекер айтылган эмес да. Ошон үчүн ар бир жаран билимдүү болсо гана бул жашоодо ошо эркин жашайт, татыктуу өмүр сүрө алат да. Ошондуктан жаштарыбыздын мен чакырар элем биринчи кезекте светтик билим алышын каалай элем. Ал эми диний билим алуу бул алардын өзүнүн эрки. Мамлекетибиз светтик мамлекет. Ошол эле мезгилде динге бизде тыюу салынган эмес. Дин багытында окуп, ошону дагы бир билим алам деген өздөрүнүн ой максат болсо, буларга тоскоолдук жок. Бирок азыркы жигит айткандай, келечек үчүн албетте светтик билим алып, мына 9-классты бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө орто билим алууга аракет жасаш керек. Орто билимде биздин билим берүүнүн формалары бар. Мына күндүзгү бөлүмдөн алса болот, сырттан окуу аркылуу алса болот. Мына ушул сиз айтып жаткан сөзүңүзгө аралжы сырттан окууну айтып жатпайсызбы? Биздин бүгүнкү күндө билим алган жаштарыбыздын көпчүлүк пайызы жалпы тестирлөөдөн өтө албай жатышат. Алар толук кандуу мектепте окуса дагы, аларга салыштырмалуу мынакей сырттан окуп жаткан, өздөрү медреседе окуп, сырттан окуусун бүтүп жаткандар канчалык деңгээлде кепилдик бар? Алар жалпы тестирлөөдөн өтүп жогорку окуу жайга тапшыра алат деген. Бул жерде мындай да, булар негизинен 9-классты бүткөн да. Светтик билимдин негизги бөлүгү, негизги билимди алган. Буларда база бар. Орто билимди алыш үчүн дагы бир 2 жыл убакыт калган да буларда. Эгерде зирек балдар болсо, бизде мындай фактылар аябай көп. Сырттан билим алып туруп, анан кийин жалпы республикалык тестке катышып,
эң жогорку балл алган бүтүрүүчүлөрүбүз дагы бар. Жыл сайын ушул биз ОРТны анализ кылганыбызда ушундай окуучулар сырттан билим алып аткандардын ичинен да чыгып атат. Албетте ал баланын, кыздын өзүнө байланыштуу. Ал медреседе да окуп, өз алдынча даярданып, негизгиси жалпы республикалык тестте 2 сабактан тапшырат да. Математика менен эне тилинен. Математика менен эне тилин өз алдынча даярданып, медреседен чыккандан кийин курстарга барып, азыр Кудайга шүгүр, тандоосуна жараша барып окуп даярданса болот. Ушу 2017 жылы жаштардын арасынан канча бала медресеге окуганы боюнча статистика барбы сиздерде? Бизде статистика бар. Бул эми медресеге окуганы боюнча маалыматты бизден жогорку инстанция дагы сурайт. Медреседе негизинен 9-классты бүткөндөн кийинки балдар окуйт. Бизде билим берүү мыйзамына ылайык билим берүү милдеттүү түрдө негизги билимди беришибиз керек, 9 жылдык билимди. Андан кийин ошолордун ичинен каалоочулар барып медресеге окуса болот. Албетте цифралык маалыматты биз айта алабыз. Азыр мен колумда жок, ошон үчүн эфирден так маалымат айткандан алысмын. Ошону менен биргеликте эле бул жерде бизде дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын түштүк аймактык бөлүмүнүн баш кадиси дагы болуп турат. Бөрү Мухаммед Эсенов агай, сиз айтсаңыз, өлкөдөгү медреселердин окутуу программалары ким тарабынан түзүлөт жана кимдер сабак беришет? Бул жерде талкууга коюлган маселе негизинен туура. Бул маселеде мамлекет 2014-жылы эле ойлонуп, алгачкы кадамдар башталган. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы жана аалымдар кеңеши тарабынан ошол медреселердеги берилүүчү сабактардын программалары иштелип, бекитилип берилет. Берилгенден кийин ал жерде медреселердин өзүнүн категориялары бар. 2 жылдык, 3 жылдык, 4 жылдык дегенде категориялары бар. Ошол категорияга жараша өздөрүнүн сааттары бөлүнгөн. Бирок ошол бекитилген программанын ичинде сөзсүз түрдө светтик сабактар да киргизилген. Светтик сабактар киргизилген. Мисалы үчүн чет тил, информатика, Кыргызстан тарыхы деп өзүнчө атайын сабактар киргизилген. Бирок бүгүнкү күндө ошол диний окуу жайларда ошол сабактарды окутуу боюнча мугалимдер менен камсыз болуу маселеси чечилбей келүүдө. Бардык медреселерге берилгенби же ошол лицензия алгандарга? Лицензия биздин Кыргызстанда бир дагы медресе лицензия алган эмес, билим берүү министрлигинен. Бирок дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынан каттоодон өткөн медреселер. Бирок ошол билим берүү тармагы боюнча билим берүү жөнүндө мыйзам негизинде булар лицензия алыш керек. Сөзсүз түрдө бул тууралуу азыр эфирдин жүрүшүндө дагы кененирээк талкуу кылабыз. Ага чейин болсо биз Ош шаарында жана облусунда кандай медреселер бар? Ушул тууралуу кененирээк инфографикадан таанышып алалы. Кыргызстанда жалпы 92 медресе бар. Алардын ичинен Чүй облусунда 34, Ош облусунда 31, Баткен облусунда 14, Бишкек шаарында 11, Жалал Абад облусунда 8, Талас облусунда 5, Нарын облусунда 2, Ысык Көл облусунда 2. Ал эми ошол 92 медреседе жалпы 8193 окуучу билим алат. Алардын 4472си балдар, 3721 кыздар. Окуу 2 жылдан 4 жылга чейин уланат. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле кыздар менен балдардын саны тең-метең болуп барат экен. Анан бул жерде бизге келген коногубуз Ош облусунун мусулмандар казысынын орун басары Нурбек мырзага суроо. Сиздердин окуу жайда студенттерге канчалык светтик билим берилет? Ошо гуманитардын сабактардан бере турган адистер жетишсиз, же болбосо тапсакта майнасын жогору жок дегенде 10 миңден ары сурагандыгы үчүн бизде мисалы аларды берип алып кетүү кыйын болуп жатат. Ошондуктан токтоло турган нерсе ушул. Бирок биз бул менен эч качан чектелбестен, кудай буюрса, мындан аркы жылдар турат, башкалар турат. Бунун кийинки мындай параллельный чечүү жактарын өзүбүздүн балдардан окутуп, кайра ишке тартуу маселелерин каралып, бул кудай буюрса жылдардын аз жылдардын ичинде чечилип калат деген маселеде ишенимдебиз. Мынакей биздин өлкөбүздө лицензия алган диний билим берүү тармагынан бир гана ислам институту экен да. Калгандары эмне үчүн алышпайт? Балким лицензия алуу ошончолук татаалдыр. Эми бул маселеде мен мындай жооп бермекмин да. Лицензия берүү бул
билим берүү мекемелерине бир чоң мүмкүнчүлүктү жаратууда документал. Ошондуктан муну өтө бир кылдаттык менен карайт дагы биздин министрлик лицензия берүүнүн бүт жол жобосун иштеп чыккан. Министрликтин алдында билим берүү мекемелерин лицензиялоо жана аккредитациялоо башкармалыгы иштейт. Атайын ушул иш менен шугурланган бир нече адис бар. Лицензия берүүнүн өзүнүн талаптары бар. Ошол талаптардын баардыгы толук аткарылган билим берүү мекемесине лицензия берилет. Мен ойлойм, балким ушул диний мекемелерибиз, азыркы медреселерибиз, Ислам институту, Ислам университети, Ислам университети азыр алыптыр лицензияны. Демек ошол талаптарга жооп бергендиги үчүн ага лицензия берсе керек министрлик. Калгандарында ошол талаптар бүгүнкү күндө аткарылбай келе жаткандыр. Мына ушул талаптар боюнча Бөрүмухаммед агай сиз айтсаңыз, кандай талаптар ошончолук эле өтүү кыйынбы? Же болбосо медреседегилердин өздөрүнүн каалоосу жокпу? Ошол талаптарды жеңип өтүп, албетте узак убакыт кетеби, балким каражат кетер. Баарын басып өтүп лицензия алганга. Эми бул жерде лицензия дин иштери боюнча мамлекеттик орган тарабынан берилет. Бизден ошол дин ишмердүүлүк жүргүзүүсүнө укук берүү боюнча күбөлүктү биз беребиз. Ага талаптар бар мыйзам боюнча. Ал биздин талаптарды аткарып уже эсептик каттоодон өткөн медреселер иштеп атат. Анан ошол диний билим берүү боюнча лицензияны бул маселени билим берүү тармагы жооп берсе. Сиздин оюңуз боюнча алышы керекпи же албай деле ишмердүүлүгүн жүргүзө берсе? Менин оюм боюнча эмес, бул мыйзам боюнча алыш керек. Мыйзамда бар. Мисалы үчүн билим берүү мыйзам 40-беренесинин негизинде ар бир билим берүү тармагыны иштеткен уюмдар, мекемелер сөзсүз түрдө билим берүү министрлигинен лицензия алыш керек. Анан экинчи маселе, ошону албай жаткандыгы жогоруда агай айтып өткөндөй, балким ошол талапка туура келбеши мүмкүн. Жана мен жогоруда айткандай эле медреселердин баардыгынын жанагы базалары жетсиз. Мен ачык айта турган болсом, бүгүнкү күндө медреселерде бир тараптан баягы диний адабият менен камсыз кылуу маселеси бар. Мисалы үчүн медреселерде китепканалар уюштурулган эмес. Мисал көпчүлүгүдө мисалы үчүн класстардын баягы стандарттары балким туура келбестир. Мисалда аны жарыктандыруу маселеси бул жерде толтура маселе бар. Анда ушул жерде бизде медреседе билим алып жаткан жаштарыбызга дагы суроо сала кетели. Силерде кандай шарттар жакшы эле түзүлгөнбү? Мисалы үчүн силер окуган медреседе канча бала билим аласыңар? Медресенин ичиндеги шарттары тууралуу. Медресенин ичиндеги шарттары азыр медресенин шарттары жакшы. Бардык нерсе жетиштүү. Бизге диний муфтиятка Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлиги өз алдынча иш жүргүзүүгө уруксат берген да турабы? Ал өзүнчө деп бага кошулбайбыз деп уруксат берген. Ал эми диний мекемелердин, мисалга муфтияттан уруксат кагазы жок, эч бир медресе жок дедиңиз. Ал эми бул жерде бир суроо пайда болот да. Ал эми муфтияттын берген лицензиясына мамлекет канаттанбайбы? Жок, бул жерде мындай да, Кыргыз Республикасында ар бир диний уюм өз алдынча эсептик каттоодон өтөт. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия тарабынан атайын үлгүдө күбөлүк берилет. Ал мечит болобу, медресе болобу, ислам институт болобу, борбор болобу, бардыгы бул диний ишмердүүлүк жүргүзүү боюнча күбөлүк берилет. Ошол эле муфтиятка да, башкага да. Бирок Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы бул билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзбөгөндүктөн ал муфтиятка билим берүү министрлиги лицензия бербейт ага. Агай, менде мындай ой болуп атат да. Азыр ортодо ажырым бар экен, Азыр менде эң негизги таң калыштуу нерсе, биз жашпыз да. Балким сиздер чоң, биздин тажрыйба жетишсиз болуп аткандыр да. Менде ой болуп атат да. Муфтиятка уруксатты берип койгон, бирок муфтиятка ишенбегендиги үчүн мамлекет кайра каттоого алабыз деген түшүнүктүү болуп атабы? Медреселердин ишмердүүлүгүн жүргүзүү бул өзүнчө ошолорго уруксат берет дин комиссиясы. Анан медреседен бүткөн диплом болуп атпайбы? Дипломду билим берүү министрлиги тааныбайт. Потому что ал мамлекеттик лицензиядан ошо билим берүү министрлигинен лицензия алса, мына Ислам университетине окшоп,
Бул жерде эки уруксат бар да, бири иштеген уруксат, экинчи берген диплом жарактуу эмеспи. Ошого сен адаштырып атасың ошол жерде. Бул жерде мен толуктап кетем. Жаштарга толук маалымат болуш үчүн, мисалы үчүн силер 11-классты бүткөнүңөрдө силерге аттестат берет. Билим берүү министрлиги. Ошол аттестатты Билим берүү министрлигинин өзүнүн атайын үлгүдөгү аттестаты да. Эгерде бүгүнкү күндө медреселер дагы ошол Билим берүү министрлигинин лицензиясын алган болсо, ошондо Билим берүү министрлигинин атайын үлгүдөгү сертификатын же дипломун берет. Ошондо мамлекет медресени бүткөн балдарды берилген сертификаттарын таанып, тийиштүү органдарга ишке алганга мүмкүнчүлүк болот. Азыр эфирдин жүрүшүндө биз ушул мамлекеттик мекемелер эмне үчүн медреселерге лицензияны оңой менен бербейт деген суроого дагы жооп беребиз. Ага чейин болсо биз бүгүнкү күндөгү медреселердеги жана 20-кылымдагы медреселердеги окутуу программалардын экөөнүн айырмачылыгы тууралуу кыскача инфографика даярдаганбыз. Чогуу көрөлү. 19-кылымдын аягы, 20-кылымдын башында жаңы типтеги жадид усулу боюнча медреселерде жалпы 18 светтик 7 диний сабак өтүлгөн. Светтик предметтерге түрк тили жана адабияты, араб тили жана адабияты, исламдын тарыхы, философиянын тарыхы, математика, география, табиат таануунун тарыхы, физика, химия, астрономия, агрономия, гигиена, логика, психология, методика, туура жазуу, сүрөт, орус тили, диний сабактар, Куран, догматика, укуктаануу, укуктун негиздери, жүрүм-турум эрежелери, мураскордук мыйзамы, Курандын чечмелениши. 2013-жылы бекитилген учурдагы окутуу программасы боюнча 8 гана предмет окутулат. Алар Куранды толук жаттоо, таджвид, фикх, хадис, исламдын тарыхы, ыйман сабагы, акыйда, диний тарбия. Барыбыз көргөндөй эле 20-кылымда медреселердеги окуу программалары аябай сонун болгон экен. Ата мекенди, ата журтту сүйүүгө үндөгөн сабактар дагы киргизилген экен. Бүгүнкү күндө эмне үчүн алар кошо эле экөө параллелдүү түрдө окутулуп кетпейт? Бүгүнкү күндө биздин эң чоң жаңылышканыбыз бул светтик илим анан диний илим деп бөлүп алганыбыз өзү туура эмес да. Биз тарыхка кайрыла турган болсок, ошол эле ислам негизи илим бул исламдан келип чыккан да. Буга тастык катары, далил катары 1912-жылы Роберт, англиялык окумуштуучу Роберт өзүнүн сөзүндө мындай деген экен да, бул ислам бир эле өзүнүн билими менен дүйнөгө салым кошпостон өзүнүн цивилизациясы менен, маданияты менен дагы Европаны жандантты депчи. Ошол эле өзү Европадагылар өздөрү мойнунга алышат. Булар биздин замандын 3000 жылдыгынан баштап 1100-жылга чейин булар караңгылыктарды деп эсептешет. Андан кийинки өнүгүү доорун, башкача айтканда, Европанын калыбына келип илим технологиянын өнүккөнүнө бул исламдын таасири чоңдошот да. Биздин азыркы күндөгү биздин эң чоң катачылыгыбыз ошол эле медреселердеги катачылыгыбыз, ошол эле биздин мектептердеги билим берүү системасында биздин катачылыгыбыз, ошол экөөнү биз айкалыштыра албай калганыбызда да, экөөнү эки тармакка бөлүп салганыбыздын кесепетинен болот. Ажырым, мына ушул эки жакка бөлүп салуу эмне үчүн келип чыкты? Эгерде ошол мурунку билим берүү программаларында медреселерде гуманитардык сабактарды параллель алып кетип, баарын бир окуса, бүгүнкү медреселерде айрымдарында бир гана ислам жаттоо же болбосо Куранды үйрөнүү, тарыхын ошол сыяктуу кылып туруп эле чоң ажырым пайда болуп калган. Эмнеге? Жаштардын арасында жооп берүүчүлөр барбы? Жеке оюңуздарды айтсаңыз. Дин менен гуманитардык сабактар бул албетте ажырым бар. Куштар агайдын эң сонун аз төмөндө айтып кетти. Ошол сөзүнө кошулам да. Бул гуманитардык сабактар менен диний сабактар бул бир канаттуу сыяктуу да. Бир канаты гуманитардык сабактар болсо, бир канаты диний сабактар. Мына ушул экөөнү биз айкалыштырыш керек да. Мисалы үчүн 50 деп коет го, 50-50. Гуманитардык сабактарга ham кош керек, диний сабактарда гуманитардык сабактарга кош керек да. Бирок айрымдар да түшүнүк бар экен. Албетте алар азчылык, бирок ошондой түшүнүк калыптанып калыптыр. Гуманитардык светтик сабактар десе эле ал биздин динге тиешелүү эмес деген дагы бар экен да. Бул дагы бир ирет ошол ажырымдын пайда болуп калганына далил.
биринчи мына Кыргызстандын азыр ушул деңгээлге жеткенибизге да биринчи Кудайга шүгүр деш керек. Союздан биз чыкканда ата бабаларыбыз бизди мындай качып жүрүп медреседе эптеп тамгалар танып, медресе азыркы лицензия биякта турсун азырчы. Ол жөнөкөй алиф тамганы үйрөтүп, хужирада, подвалдарда окутуп баштаган медресе биякта турсун. Анан биз мына мыйзамдуулук келгенден баштап ушу үйлөрдө, хужираларда окутуп келди. Мыйзамдуулук болгондон кийин, жок 9-класска чейин окутпаш керек экен, мыйзамда болбой калат экен, үйлөрдө болбосун деп, анан медреселер ачылды. Медреселер эптеп-септеп отуруп, анан ортолук башталгыч медресе, ортоңку, жогорку деп институт, университет ачылып, мына лицензия алабыз деп эми отурабыз, мындайча айтканда. Биз ошол Союздун убагында бүт диний илим талкаланып, ыдыранып бүттү биздин. Эми Союздун канчалык биздин Кыргызстанга тийгизген чоң таасирлери бар, албетте баарын эле жаман дебейбиз. Бирок дин жакка айта келе турган болсок, биз коркпой айта алабыз. Дин жакта бүт илим билим башка нерсенин баарын бөгөт коюп салган. Бөгөт койгондук үчүн биз өнүкпөй өспөй турабыз. Бирок ошол бөгөт коюуга карабай, ошол ажырымдын пайда болушуна карабай, жөн эле отура бербеген жаштарыбыз дагы бар экен. Алар ушул бир гана дин жаатына ооп калган жаштарыбызды светтик билим алуусуна да тартыш үчүн Кара Суудагы активдүү жаштар атайын коомдук иштерге катышып, анан өздөрүнчө көчө китепканасын уюштурушкан экен. Көчө китепкана коюшубузда максат, балдар азыр окуп айтат, баарды телефон деген нерсеге кирип кетишип, интернет деген нерсеге кирип кетишип, окуу менен алектенбей атат. Ушу балдардын бир кызыкчылыгын арттырыш үчүн ушундай көчө китепканасын ачтык. Балдар келип окуйт бул китепканада. Ар түрдүү жашка каралган китептер бар. Чоң кишилер дагы окуса болот, жаш балдар. Биринчи полкасында жаш балдар үчүн китептерибиз бар. Экинчи, үчүнчү полкаларында чоң жаштагы, курактагы адамдар үчүн китептер коюлган. Эми азыркы жаштар билбеген китепканы тутат. Азыр мына көчө китебинен биз аябай кубандык. Кечки амал зериккенде келип китептерди алып окуп турабыз. Аябай жакшы кылыптыр ошону. Рахмат. Жакшы китептер бар экен. Ошо китеп окусаң көп аң сезимдер пайда болот да. Эмне үчүн жогоруда Бөрмухаммед агай айтып өткөндөй, мамлекет тааныбай атат. Диний окуу жайлардын берген сертификаттарын же күбөлүктөрүн. Кантип ушул жолдон чыксак болот негизи эле? Айталы, билим берүү министрлигинин лицензиялоо тармагы бул билим берүүгө уруксат берүүчү орган катары алар диний билим бергендерди эмес, жеке менчик кадимкидей мектепти, орто мектептерди ачууну каалагандарга деле лицензия берет. Алар деле албай жүргөндөрү, алып аткандары бар. Турмуш процесс өз нугунда баратат. Мына жакында докторлук диссертациясын коргоп аткан Бекмырза Бекбулович Зулуевдин Орто Азиядагы медреселер деген китеби жарык көрдү. Мен ошону окуганымда өлкөбүздөгү, анын ичинде Орто Азиядагы билим берүү тармактарынын ичинде диний билим берүү багыты качан кантип пайда болуп, кандай нукта өнүккөндүгүн окудук да. Бул алкакталып караганда лицензиялоо иши эми колго алына баштады. Мурда медреселер ачылып иштейм деп, медресе ачам деген адамга билим берүү министрлигинин уруксат алышың керек деген талап жок эле. Мына бүгүн пайда болду, билим берүү министрлигине кайрылып, арыз жазып, биздин шарттарыбыз могул, билим берүүчү мекемебиз бул, иштөө штаттарыбыздын саны могул деп көрсөтүп, башка светтик мекеме сыяктуу эле арызын жазып, мыйзам талаасынын алкагында иш жүргүзүп атат. Эми буга убакыт керек, мына ошол иш аракеттер аягына чыкканга чейин. Бул аралыкта электен өтөт баары. Иш аракет жасап ала турганы, аягына чыга ала тургандар иштеп кетет, чыга албай кала тургандары жабылат, жок болот, жоюлат, же ачылбай калат. Маселе ошол эле, бүттү ошо менен. Ошондой эле биздин бүгүнкү эфирибизге дини дагы, светтик дагы билимди чогуу айкалыштырып алып кетип жаткан жаштарыбыз бар. Анда эмесе азыр Айжамалга кезекти берели. Деги эле сен бүгүнкү күндөгү жаштарга жана алардын ата-энелерине кандай чакыруу айтат элең? Мына ошондо мен апамын акылдуу айткан оюнан мен Ош мамлекеттик университетинин Иман гимназиясынын бүтүрүүчүсү болом. Ал жерде бир гана бизде диний билим берилбесе, ал жерде светтик да билим берилет. Башкача айтканда, биз убакытты да чектеп калабыз, и ошол эле учурда өзүбүзгө билимди ала алабыз. Түшкө чейин өзүбүз биз мына гуманитардык билимдерди алган болсок, түштөн кийин диний билимдерди алганбыз да. Башкача айтканда, бир гана ислам дини тууралуу эмес, жалпы диндер тууралуу. Башкача айтканда, балдарын бир гана дин менен чектеп, гуманитардык билимдерди жогорку окуу жайларга тапшыруусуна бөгөт коюп, жогоруда мен айтып өткөндөй, уруксат бербей аткан ата-энелерге эмне деп кайрылат элең?
негизинен бул айтканда бизде салттык түшүнүктүн пайда болуп калышы, өзүнүн стереотиптердин пайда болуп калышы негизинде болуп атат да. Нурбек агай айтып кеткендей, мурдатан бизге Советтер Союзунун тийгизген таасиринин астында Советтер доорунда тарбия алып калган ата энелердин психологиясында тосук пайда болуп калган да. Эгерде бул ушул билимди ушинтип ала турган болсо, бул жакка чыгып кетет. Жок, андай эмес, мындай болуп калышы керек мүмкүн деген өзүнө суроолорду коюу менен өзүнүн мээсин чектеп алган да. Стимул болуу үчүн дагы Назгүл айымдар Кара Суу шаарында көчө китепканасын уюштурган экен. Иш чаралар кандай болуп жатат? Негизи активдүү келип окуган жаштар барбы? Биз бул көчө китепкананы ойлоп табуудан алдын биз ата энелер менен ОПЦ, мектептердин администрациялары менен, мэриянын жетекчиликтери менен жолугушуп талкуу кылганбыз. Бул биз тандаган көйгөй жаштардын билим алууга болгон кызыгуусу төмөн деген көйгөйдү алып чыгып, бул канчалык деңгээлде актуалдуу экенин изилдеп чыгып, ошолор менен чогуу биз көчө китепканасын ойлоп тапканбыз. Ошондой эле көчө китепканасын Кара Суу шаарынын эс алуу багында орнотуп, азыркы учурда ал жерде көптөгөн китептер бар. Ал китептерди ошол эле жаштар өздөрү кызыккан китептерин алып келип окуп, ошол жерге коюп, калган өздөрүнүн тааныштарын алып келип, ошолор менен чогуу ошол жерде окуп, кааласа үйүнө алып кетип, окуп келип, кайра ошол жерге таштап кеткен учурлар да болуп атат. Медреселерден жанагы мисалы үчүн светтик илим менен диний илимди чогултуп кеткен. Мына 21-кылымдын тегинде өнүккөн убагында жашап атабыз. Ошол эки эмнени чогултуп кеткен медреселер барбы? Болсо кайсыл медреселер, ошолор айтып берсеңер. Толук кандуу чогулуп кетип аткан Ислам университети себеби лицензия алгандан кийин куд мамлекеттин талаптарына ылайык баардык сабактар окутулат. Диний сабактар азайып, экөө теңдештирилип, иш кылса өзүнүн багы мыйзамда, жобосунда көрсөтүлгөндөй алып кетилет. Экинчиден, көпчүлүк медреселерде такыр окутулбайт дегенден деле алыспыз. Жалаң эле диний сабак менен эле шектелип калган жок. Компьютердик сабактар окутулат, информатика сабагы сөзсүз кирилет. Мисалы, мына былтыр эле түштүк боюнча тандалып, мына бейөкмөт уюмдардын негизинде бириси кесиптик багы, шыктарга окутуу боюнча компьютердик курсун алды. Кээ биркилер болсо тигүүчүлүктү алды, кээ биркилер болсо поварлыкту алды. Ошо медресе жаштары бүткөндөн кийин жок дегенде бир эле диний илим, руханий жак менен чектелбестен кесиптик дагы бир билим менен кошо алып чыксын деп аларга атайын сертификаттар берилип атат. Мисалы, Абжапар ислам институтунда ошо компьютердик курс. Дагы башка, азыр менин толук маалыматым жок. Көп медреселер, мына Ош областы боюнча айта турган болсок, көп медреселерде, мисалы Мырзекеде кыргыз тил, орус тилдери, англис тилдери сөзсүз окутулат. Багы медресенин каражатына, диний окуу жайлардын маянасы каражатына жараша ошол сабактар кире берет. Ага муфтият мурда эле талап койгон ушул сабактар кирилсин деп. Ошол кирбей алганын себеби жогоруда айткан баардык нерселер бул финанс жака. Себеби мамлекет лицензия бербегендей, мамлекет карамагына албагандан кийин анын финансы жактары, каржы маселеси чын-чынына келгенде медресенин жетекчиси гана баардыгын табыш керек. Кайдан болсо, эмне кылсаң, эмне каяктан спонсор табасың, эмне кыласың, ошол жерде финанс маселесине айланып такалып турат. Эгер финанс эле болгон болсо, анан дагы финансыдан да башка нерселер бар, багы анын тажрыйбалуу иштеши, башка нерсеси болсо, бул маселе чечилет. Жогоруда айтылды, бирок мына практикада барбы ушул медреселерди бүткөндөн кийин жогорку окуу жайларды бүтүрүп, анан кийин юрист болуп же дарыгер болуп же жана башка кесипти аркалап аткандар барбы жаштар? Балким арабызда бардыр. Мен билгениммен айта кетейин, эми өтө көп билбесем дагы мен билген бир 10 чактай кишини билем. Мисалы, ошолордун катары эле өзүм айта кетет болсом, биринчиден мисал кылып, живой мисал. Мен өзүм Ислам университетин бүтүргөндөн кийин светтик экинчи окууму дагы азыр мына Ош Кыргыз Өзбек университетинде азыр бүтүрүүчүлөрдүн катарында турам. Кудай берсе 1-2 жылдын жүзүнөн кийин бүттүм. Андан сырткары эле мына биздин азыркы мына диний жалпы мына муфтияттын составында иштегендер, казияттын жогорку диний органдагылардын көпчүлүгү 2 диплом менен ишке алынып башташты 2014 жылдан бuyagына. Биздеги ошол жетекчилик, диний чөйрөдөгү жетекчи болуп иштегендер бир эле учурда динди дагы элге жеткирүүдө жакшы билиш керек. Ошол эле учурда биздин светтик мамлекеттеги жүргүзүп аткан саясат, ошол эле учурда мыйзамдардан дагы маалыматы болсун деген талап коюлган. Кыргызстанда ар бир жаран негизги билим алууга милдеттүү. Мыйзамда ушундай жазылган. Ушуну ар бир жаран
ар бир келечек муун түшүнүш керек. Негизги билим алуу милдеттүү. Бул деген силер айтып аткан 9 жылдык билим сөзсүз алыш керек. Ата-энелер да муну түшүнүш керек. Анан экинчиси орто билим алуу, атайын орто билим алуу, жогорку билим алуу, диний билим алуу, ал жарандын өз эрки. Ушул формулировканы эч ким эч качан эстен чыгарбаш керек. Билим деңгээлинен Кыргызстан дүйнө боюнча азыр 68 орунда турат экен да. Казакстан болсо 48 орунда турат экен. Бул жерде биз эмнени байкасак болот? Кыргызстанда билим берүү бир эле диний илим берүү багытында эмес, теги эле жалпы билим берүүдө Кыргызстан аксаганын көрсөк болот да. Көйгөйлүү маселе болсо, бул бул жерде мисалы диний билим алып булар сабатсыз болуп калды же светтик илим алып булар кыйратып кетти эмес. Биз ошол жалпы билим берүүдөгү маселелерге кайрылышыбыз керек да. Себеби анткени Кыргызстан ошол 68 статистика боюнча 68 орунда турганы бул билимсиздердин катарын толуктайт дегени ачык эле көрүнүп турат да. Менин колумда турган дипломду бүгүнкү күндө жогорку окуу жайды бүткөндөр алышат, бирок медреседе окуган жаштарыбыз үчүн бул мүмкүнчүлүк бир аз кыйыныраак болууда. Эске сала кетсек, бүгүнкү биздин эгемендүү Кыргызстаныбыздын түптөлүшүнө салым кошкон инсандар Төрөкул Айтматов, Касым Тыныстанов жана Жусуп Абдрахманов сыяктуу залкар инсандарыбыз дагы медреседен билим алышыптыр. Бирок алар диний жана светтик билимди кошо алышкан. Алган билиминин артынан мекенибиздин алдыңкы инсандары боло алышты. Бүгүнкү биздин ачык талкуудан диний жана светтик билимдин ортосундагы ажырым коомубуздагы чоң көйгөй экенин түшүндүк. Биздин жаштарыбыз ыймандуу, билимдүү жана мекенчил болуп чоңоюусу үчүн бул ойлоно турган өтө маанилүү маселе. Эфирибиз ушуну менен аягына чыкты. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.